Алтын тамга сертификатын алгандардын арасында Акманай Сатарова да бар. Мектепти жалаң 5 деген баалар менен аяктаган каарманыбыз жалпы республикалык тесттен да жогорку балга ээ болгон. Акманайдын келечекке койгон максаттары чоң. Келечекте кыргыз тилин өнүктүрүп дүйнөгө жайылтууну көздөйт. Менин бул даражага жеткениме мугалимдерим, ата-энем, досторум, кылсыштарым себепкер. Мен алардын ар бирине терең ыраазымын, ыраазычылыгымды билдирем жана таазим этем. Мен буюрсам Манас университетине тапшырам деген ойлорум бар, туризм факультетине. Алтын тамга ээлеринин келечекке койгон максаттары өтө чоң. Ал эми алардын ийгилигине күбө болгон ата-энесинин кубанычында чек жок. Бир туугандарыбыз менен атасы, апасы, мугалимдер, мындайча айтканда бул Кыргыздын жүзү да. Кыргызстан боюнча баарыбыз сыймыктанып, сүйүнүп отурган керебезбиз. Ошо кызыма ден соолук каалайм, өмүрү узун болсун. Ар дайым Кыргыздын туусун көтөргөн, өтө күчтүү Кыргыздын кыргыз экенин тааныткан, кылымга тааныткан кыз болсуна тилектешмин. Жогорку көрсөткүчкө ээ болгон окуучулар жакын туугандарынын, мектебинин гана сыймыгы болбостон, кыргыз элинин керегине жараган жаштардан болсун дейт шаар мэри. Анан эми биздин президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич ушул сферага, өзгөчө мына социальный сферага, мектеп, спорт, жаштардын билим жөнүндөгү көп маселелерге өтө көп көңүл буруп атат. Бул эми биздин президентибиздин аталык камкордугу болуп атат да. Мына мен ошо медалдарды ар бирине тапшырып атып, мен сурадым, кайсы кесипти тандап алдың десем, аябай жакшы кесипти айтып атат. IT технологияны айтып атат, экономиканы айтып атат, медицинаны айтып атат, ушундай технолог болгум келет деп. Жакшы, балдардын ойлору жакшы, мен бул балдарга ийгилик каалайм. Эң ириде окуучулардын сапаттуу билим алуусунда мугалимдердин салымы чоң. Андыктан алар дагы сыйлыктарга ээ болушту. Биз үчүн чоң сыймык, 7 тең тастыкташты ошол аттестатын. Мен аларга ийгилик каалайм. Мектепте кандай ийгилик жаратса, дайыма жашоосунда ошондой ийгилик болуп турсун. Мыкты упай алган окуучулар келечекке татыктуу кесипке ээ болуп, өлкөгө пайдасы тие тургандай ийгиликтерди жаратууга бел байлап турушат. Наргиза Догдурбек кызы, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.